алгач келгенде андагы наристе классташтарым дале эсимде. Агайлар эжей менен таанышып бирге. Урматтуу келген коноктор, ата-энелер, мугалимдер жана окуучулар. Кыргыз өкмөтүнүн буйругу менен 2013-жыл мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылынын 2014-2015 жаңы окуу жылын баштап отурабыз. Жаңы окуу жылында мектепке жаңы кадам таштаган, билим сапарына аттанган 1-класстын окуучуларын жана бүтүрүүчү класс болгон 9-класстын окуучуларын катарыбызга кошуп алалы. Жаңы окуу жылыңыздар менен куттуктайм. Жана бүгүнкү салтанаттуу аземди ачык деп жарыялаймын. Кыргыз Республикасынын гимни.
окуучуларыбыз, урматтуу ата-энелер, урматтуу коноктор, урматтуу биздин бүтүрүүчү агайларыбыз, эжекелерибиз, биздин улуу муундагы бизди тарбиялап өскөн агай эжекелерибиз бүгүн ушу салтанатка келип отурат. Мен ушу бүгүнкү күнү жаңы окуу жылынын башталышы менен, билим майрамы менен, кечеги күnkү эгемендүү республикабыздын күнү менен 23 жылдык эркиндик турмуш алып жүргөн даталуу күндөрү менен бардыңарды чын жүрөктөн куттуктайм. Урматтуу окуучулар, мына силер менен бир топ жыл бирге жүрүп атабыз. Былтыр бир өзүбүздүн жакшы көргөн окуучуларыбызды, кыздарыбызды, балдарыбызды бул мектептен бүтүртүп жөнөттүк. Мен силердин эсиңерге салып коеюн. Ошол бүткөн балдар дээрлик бардыгы профтех образованияларга олтургузулду. Айрымдары 9-10 класста окуйм деп, айрымдары Бишкекте, айрымдары Ошто. Негизинен окууну бүткөн окуучуларыбыздын бардыгы тынычты окуп атышат. Мен ойлойм, бул жөрөлгөдө, бул иштерди алып барууда, балдарды тарбиялоодо алардын экинчи ата-энеси болгон биз, ушул жерде турган мугалимдер, ушул жерде турган тарбиячылар, ата-энелердин эсине салып койсом, сиздердин балдарыңыздар ушул мектепке келгенден кийин биздин балдар болуп өтүп атат. Булардын атасы, катта атасы мен, майдалары эжеке агайлар эптеп, биз силердин берген балаңарды силер кандай тарбиялап бер десеңер, ошол деңгээлде тарбиялап беришке күнү түнү иштеп атабыз. Көп акча бериш керек. Бирок өкмөт көп акча бербей атат. Өзүңөр билесиңер, бир балаңарга бир күнгө 30 сом берилет. Ушулар дагы тиги бул дебестен 475 сомдон бүгүнкү жеген түштөнүүсүн 7 күндөн кийин жей турган меню түзүп бердик. Бунун бардыгы силердин берген пулуңардын эсебинен. Экинчисинен 4-5 атса керек. Bundan keyin de sizler менен сүйлөшө турган сөздөр бар, ата-энелер, силерсиз биз эч жака чыга албайбыз, эч нерсе кыла албайбыз. Шарт түзүп берип атабыз. Турабы ушул эжекелерге, ушул ата-энелерге чоң рахмат. Мына быйылкы жылы өзүңөр билесиңер, мына орунду алдык. Ушул жерге атайы биздин билим берүүнүн биринчи замы келип, орун басары келип, биздин мына котельнибизди көрүп кетти. Айылыбыздын жөнөкөй бир устасы биздин сөзгө макул болуп, 5 күн күнү түнү биздин мугалимдер менен бирге болушуп, агайлар, ушу силер ишти кылдырсаңар, biz oşo usta akısın, biz төлөп беребиз деп İbrahim'de айтам. Мага силер окуп берди. Окуп берди. Мына быйыл да ушу балдарыбыз Куда буюрса, таттыка балдарыбыз, таттыка кыздарыбыз. Ушулар менен, силер менен biz мактана турган бололу, барктала турган бололу. Небересі Малабаев Мухаммедке берілді. Жамааты, урматтуу окуучулар, урматтуу ата-энелер, бүгүнкү билим күнү майрамыңыздар менен куттуктап, мен силерге каалоорун
Мына жогоруда мектеп директору айтып кетти. Только окугула. Бул эмне үчүн окугула деп атат? Окуу көп окусаң, көп үйрөнсөң, билесиңер, ийгилигиңер жакшы болуп, жакшы кызматтарда иштейсиңер. Ден соолукта болуңуздар, иштерге ийгилик, мектеп жамаатына дагы ден соолугуңуздар болсун. Ар дайым сиздерди Кудай колдоп, ишиңерге ийгиликтер боло берсин. Ушул мектепте, ушул окуу жайда тынчтык болсун. Тынчтык менен коштоп жакшы окуучулар чыксын. Келечекте ушул жогоруда аты аталган менин таятам ушу Дадан Султановдай болуп, таза иштеп, ак ниет менен эмгектенип, жакшы бир ыймандуу, адептүү балдардан болушуңарды каалайм. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Сөз айыл өкмөттөн келген өкүлү, биздин мектепте директор болуп иштеп кеткен агайыбыз Жолбарсов Сыдыгайга берем. Доктор, урматтуу ата-энелер, мына бүгүн окуучулар толкунданып турган мезгилде ата-энелер дагы баягы көлдөгү толкун сыяктуу толкун болуп турганыбыз бул өзүнчө бир белги болсо керек. Себеби жаңы окуу жылы башталып бүгүн бардыгыбыз балдарды мектепке окууга алып келип, алардын келечегин ойлоп турган учурубуз. Билим күнү менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу окуучулар, азыр аябай жакшы сөздөр айтылды. Келечек силердин колуңарда. Биздин кыргыз элинде жакшы сөз бар. Бул дегенибиз силердин алдыга умтулуңар. Силерге мен ушул Кашкарстан айыл өкмөтүнүн атынан жана өзүмдүн атынан чын ден соолук. Андан тышкары окууңарда дайыма 4-5 деген баалар менен окуп, биздин Кыргызстандын келечегине жараган уул кыз болгонларга мен тилектешмин. Ошондуктан бардыңарга дагы бир жолу билим майрамыңар менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу ата-энелер, Рахмат агай. Сөз 1976-77 жылдары бүтүп кетишкен. Бүтүрүүчүлөрүбүз биздин Маматуллаев Анвар агай баштаган Кадыров Тажибай жана Асанова Гүлнар эжебизге берем. Урматтуу агайлар, урматтуу ардагер агайларыбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелерибиз. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин ушул мындайча айтканда менин мектебимде окуган окуучулар. Биз бүгүн бүтүрүүчү эмес, биз мындан мурда 45 жыл мурун ушул мектептин астанасында ушул мына ушундай бөбөктөрүбүзгө окшоп турганбыз, мына катарлашып азыркы келип отургандай. Бул мектеп деген эмне? Бул жатак мектеп. Биздики 8 жылдык, ал азыр 9 жылдык. Бул эчтеке эмес. Кудай буйруса биздин мектепте жакшы окуучулар чыккан. Алтын медаль ала албасак дагы Артек деген немелерге барып эс алып келген. Мисалга алсак ушул мына ардагер эжекебиз, Бурул эжекебиз, Токтокан эжекебиз биринчи бизди класста окуткан А тамгасын таныткан эжекелерибиз отурат. Сиздердин ордуңуздарда мына биз турганбыз. Урматтуу ата-энелер, бизди дагы ушинтип силерге окшоп ата-энелерибиз келип карап, менин балам ушул мектепте окуйт экен деген. Бул мектептин эң күчтүү эжекелери болгон. Биз мисалы мына жаныбыздагы мектептен кем калган эмеспиз. Биздин мектептен Артекте окуган, Кайрынса деген эжебиз окуган, Артек валия салган, эми окуган. Андан тышкары мына биз менен окуган Токтомуса мына Үсөнүп. Бул дагы Артекке берилген, бирок комсомол окуганга байланыштуу бара албай калган. Агай, сизге рахмат. Ушунчалык биздин немени илгерки Серкебаев эжебиздин сүйлөгөн сөздөрү азыр эске келди. Менен толкунданып турам, кечиресиздер, аз-маз көп сүйлөп койсом. Ушул мектепте кандай сабак окусак ошондо окуганбыз. Биздин мектеп эң жакшы мектеп. Эсиңерден чыгарбагыла. Дайыма келип тургула. Биздин мектепте мектеп жок. Жалгыз казанда тамак жегенбиз. Ушундай эле мына мен дагы азыр кубанып отурам. Ушул мектепте окуп бүткөн мына агай туруп койсоңуз. Ушул агай дагы бизден 3 жыл мурда бүтүп кеткен. Адашпасам 70-жылы. Мына бүгүн небересине келсе керек. Мен аяк кылып турам мына. Бул мектептин жакшылыгы үчүн ушул агай өзүнүн окуган мектебине берип атат. Эми уруксат этесиздер, бүгүнкү майрамыңар менен куттуктаймын. Эжекелер, силерге урмат, сый,
дайыма ушул балдарыңар силерге дайыма салам берип, биз дагы ушу бизге окшоп мына эжеке атайын камганы окуткан агайларыбыздын эжекелери деп көрүнчү силерди дагы ушундай урмат сыйда болуңуздар. Силерди куттуктайм. Жана ушул жердеги бүгүнкү биздин бөбөктөр, неберелер деп койсок да болот. Мына биз да картайып 45 жыл мурда ушул жерде 1-класска келген болсок, азыр өзүбүз ата-эне болуп, чоң ата, чоң апа болуп отурабыз. Мен сиздерге кааларым эмне? Биринчиден ден соолук болсо бардык нерсеге жетишесиң. Экинчиден ушул мугалимдердин айтканын текке кетирбестен только окуу керек экен. Мен аны кеч болсо да түшүндүм. Ошол мезгилде бизди окуу десе окуудан качып силерге окшоп арыктардын бойлоруна барып ушул мектептин аркасында отуруп окучу эмеспиз. Кийин турмушка чыккандан кийин балдар менен жүрүп окудум. 3 университетти бүтүрүп мына ушундай даражага жетип отурам. Ошон үчүн балдар, силер азыртадан окугула. Силерге кааларым окуу жана да окуу. Ар дайым ушул мугалимдердин сөзүнөн чыкпастан жакшылыктын үстүндө жүргүлө. Силердин келечегиңер кең. Bizde болбогон мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгы силерде бар. Бүт бардыгы азыр компьютер менен болуп атат. Силердин жетише турган нерселериңерге көп даже космосту ачарыңарга биз ишенебиз. Силерге ак жол окуучулар. Мугалимдерге, ата-энелерге силерге ден соолук, ишиңерге ийгилик, бардыңардын үй бүлөңөрдө тынчтык болсун, ынтымак болсун, дайыма жакшылык гана сүрүп турсун. Урматтуу агайлар, эжелер, урматтуу коноктор, сиздерди бүгүнкү билим күнү майрамы менен куттап кетем. Жана ушул мектепте 76-77 жылы 8-класс бүтүрүп кеткенбиз. Мына 1-класс окуткан эжелерибиз келди бүгүн мейман болуп. Токтоган эжеке, Орунбай агай, Бурул эжеке, Ибрагим агайыбыз бүтүргөн, Альберт агайыбыз. Эмне дейсиз? Ушул бүгүн ушул мына Асанова Гүлнара классташыбыз атайын азыр Бишкектен учуп келди. Ушул жолугушууга сыйлаганына рахмат. Мына ул жерде отурабыз азыр бир 10дай бала, 5-6 кыз, мына ушулар бардыгы 37 жылдан бери мына анча-мынча бүгүн кээ-бирлерибиз мына быйылкы жылы учураштык. Мен айтканым, бул балдар азыр Аравандан, Кызылкыялдан, Алайдан, Куршаптан, Кара Суу ар жерден мына ушул интернатыбыздын башыбызды бириктирип, ушул жерден бир казандан, бир ашканадан тамак жеп, ушул жерде чоңойдук. Бул интернат башка мектепке караганда өзгөчөлүгү бар. Бул жерде окуган бала эч качан аскерге барганда кыйналбайт. Системасы бирдей эле аскер менен ушул интернат менен нерсе. Андан кийин бир туугандай болуп жашайт бул жерде. Бир жатасын, бир турасын, ынтымактуу болуп. Эмне дейм? Кыска ушу сиздерге чын ден соолук калып кетем. Ушул балдарыбыз, кыздарыбыз кыргыз мамлекетибизде күчүнө киргизген, келечекте Европа, Америкадай өнүккөн мамлекеттер катарына кошо турган илимдүү, күчтүү инсандар чыгышын каалап кетем. Агай эжекелер, директор, урматтуу агай эжелер, сиздерге өмүр чын ден соолук, бакыт каалай, ушу үй бүлөңүздөр тынч болушуңуздарды тилеп кетебиз. Уруксат этсеңер, ушул баягы 7-класста агайыбыз келип ичким албай койгондо биз дагы ушул Ибрагим агай алган эле. Ушул агайыбызга бир сөз берип койсок, бизди ушинтип бүтүрүүчү класстарда аябай жакшы тарбиялап, жакшы жолго салып, жакшы болгула деген агайыбыз тарсатсаңыз. Урматтуу эжелер, эжекелер, агайлар, келген коноктор, ата-энелер, бүгүнкү билим майрамыңыздар менен куттуктайм. Экинчиден мына декандар күзүндө түшүмүн алат экен азыр. Түшүмүн алып атканы, түшүмү жакшы сүйүнөт экен. Күзүндө дәрдек. Биздин түшүмүбүз азыр эгип атабыз. 25-нчи алабыз түшүмүбүздү. Биздин түшүм окуучулардын арасынан 4-5-6 ударниктер көп болсо, ошо биздин түшүмүбүз. Андан кийин менин биринчи түшүмүм ушулар. 77-жылы бүтүшкөн. Жана биразын алып кетти, мугалимдерде булар шок класс эле. Эч ким буларды мен окутпайм, булар шок. Дегенде мен сунуш кылышты, сен жашсың, иштейсиң ушу менен. Деп ушулар менен атасы катары күнү түнү менде жатып, буларды мен тарбиялагам. Ал методдор буларга кеткен жок. Өзүм методум, интернат методун иштеттим буларга. Өзүм тарбияладым күнү түнү. Мына жерде өздөрү эстеринен келсе керек, ар биринин кечинде жатканда буттарын жуудуртат эле.
Özlerinin tut çaşıkları olur bulardan. Bütün cuma çayını çatışpaydılar. Bunu necem oturat, totuğu necem oturat, Orozbek Ali bir tekeler bular bardığı bile. Yani gelip alıp, okçuların gelip ayıp ağa siz dağla yaş ekensiz deydi. Bu yaşlıktın dağı, üy bilen de bala çakan, ayağının yaş olsa, ecikem yaş olsa gerekti. Men yaş balgarım, şunçalık densolukta жүрgönmez, şular yaşlığım alıp gelirken şu okçularım. Şu okçularım benim daima men sıyımıktana, meni sıymagım. Bular şunday altında uağın bölüp, boş жүрgön, şunçalık her biri bayanını aytıp ketti, tecrübe her jaktan gelişken. Şunda altında uaqtların gelişi, mektebim dep, şu okçular, ağaylarımızı estep koyun dep kelgeni bul özünçe sıymak. Daha bir silerge çoğun rahmat okçularım. Tinç bolğular, bala çaqanlar menen, ayarlanlar menen jakşı bolğuңuzlar. Andayın daha bir sözüm esime çık ketti. Men bir de çıkırdı da gengeşip şunda çoğuluşsa eкен dep. Anan çoğulu men suyunu barım. 37 yıl görüşkenim жоқ da bular men. Bu balдар kanda болып kaldı eken. Kanda görüşem. 37 yıl. Anan barıp süйлöштүк. Taza жақшынан nima qildik. Keyin anan men aytdim şulardı dem bergen, kuch bergen bularning ayaldari qanday ekan. Men gelinim dem ular amna. Qanday ekan? Bir kelbesiңер men görбейм şu gelinlerim dedim. Desem bular aytdı. Anda dedi sizni shunda yashayotgan ejikeni olib keling. Men de ayalımı apardım. Bular ayallarını olib kelip tur. Endi o'sha borguncha unda to'lqindanib bordim. Bu gelinlerim qanday ekan. Shularni shunday o'stirishlarga dem bergen gelinlerim qanday ekan. Borg'ich anan borsam anan eng sonuncu yerden mest alışıptır, o yerda o'tirishibdir. Anan ale gelinlerim shunchalik жақшына to'sib olib bir nur javob turdi da. Alarning nimasidan. Shunchalik suyunishibdi men o'zim bayqadim. Ana shunda o'zim to'lqindan turaman. Shunchalik. O'sha gelinler sizlarga dem berib turgan gelinler densoqlik ching bo'lsin. Daha bir şu bayramımızlar menen. Ağayeceler, kımbatlı okuçular, bugünkü bilim bayramlar menen kutuktayız. En negizgisi adam balası jaralgandayın, mına şu kosmosga uçkan kosmonavt bolsun, je bolboso mamleket başkargan prezident bolsun. Har bir adam şul mektepten bilim alatken, mugallimlerden bilim alatken, en negizgisi mugallimlerden mehneti çoğun. Bu yerde bayağı Muhtar Әуезовтың bir esке kelет, Қазақ елінің ұлы ақыны. Жақшы адам жақшымын деп айта албайды, жаман адам жақшымын деп айқайлайды. Улуу тоону аралап жүргөн соң улуулугун аладан байкабайт. Биздин арабызда жүрүп жакшымын деп да мактанбайт. Бийиктиги да ушулар эң бийик ага эжелерибиз. Анан мен кыскараак эле айтайын, досторум айтып өттү, мына окуучуларга кайрыларым. Силер келечекте азыр калган билимиңер мына ташка жазгандай мээде эсте калат. Ал эми баягы топуракка жазгандай жок болуп кетет. Ошон үчүн билимди жакшы алып, жакшы ийгиликтерге жетишкиле. Барыңарга денсаулык, жакшылык. Эми биздин рухсат этиңиздер, анан да айта кетчү нерсе, биздин Ибрагим агай окутуп жүргөндө ушунчалык жакшы тарбия берди эле. Агайдын bir сөзү эске келет. Biri-birimiz menен урушуп кетсек баарыбыз чолтолу, балдар, силер бир туугансыңар. Ушул мектепте бирге жатып, бирге туруп атасыңар. Мына 40 жылдан кайрадан бири-бирибизди издешип, бир тууган экенибизди дагы билип отурабыз. Ошон үчүн бири-бириңерди урматтагыла, сыйлагыла. Анан агайдын кабинетин, физ кабинетин жасап бергенбиз. Эми мектепке дагы бир арзуган белегибиз бар, тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Diğer